Салам сүйүктүү угарман. Балакомдун бүгүнкү жомогунун аты айылдык чычкан менен шаардык чычкан. Эки дос чычкандын бирөө айылда, бирөө болсо шаарда жашаптыр. Бир күнү шаарда жашаган чычкан айылда жашаган чычкан досуна конокко барат. Шаардык чычкан буга чейин бир дагы жолу айылга барып көрбөптүр. Ал куржунуна кийимдерин, керектүү оокаттарын, анан айылдагы досуна белек катары бир баштык момпосуй алып жолго чыгат экен. Досунун айылдагы үйү шаардагы үйлөргө салыштырмалуу башкача экенин көрөт. Бөлмөлөрү чоң, бирок терезелери кичинекей. Үйдү жылытуу үчүн от жагып, ичинде бөлмөлөрдү жарык кылуу үчүн шам колдонот экен. Досу шаардан келгиче ачка болду деп айылдагы чычкан дасторконго жаңы жасалган быштак, кыпкызыл болуп бышкан алма, токойдон чогултуп келген жаңгактарды даярдап коюптур. Шаардык чычкан тамактардын баарын жеп, аябай даамдуу экен. Бирок тамак жегенине карабай, бир аздан кийин ачка болуп баштаганын сезет. Тамактан кийин айылдык чычкан шаардык досуна сейилдеп келели деп сунуштайт. Үйдөн чыгып, кичинекей жол менен талааны көздөй басышат. Шаардык досу күндүн жылуу нурларын жактырып, тегеректеги кооз гүлдөргө, жашыл чөптөргө, бийик бактарга суктанып келе жатканда муу деп чыккан катуу добуштан чочуп, айылдык досунун артына жашынып калат. Бул эмне? Деп корккону басылбай араң сурайт. Ай, бул деген жөнөкөй эле уй да, деп каткырып жооп берет досу. Биздин айылда толтура уй бар. Алардан коркпой эле койсоң болот. Тескерисинче, уйлар бизге сүт берет, сүттөн айран, быштак, балмуздак жасаса болот дейт. Эки чычкан сейилдөөсүн улантып, андан ары басып, кооз көлмөнүн жанына келишет. Күн ысык болгондуктан сууга бир жолу түшүп чыгалы деп жатканда, каак, каак, каак деп какылдаган катуу добуштан коркуп, кайра айылдык чычкандын артына жашынып калат шаардык досу. Бул эмне деп корккону басылбай араң сурайт. Ай, бул деген жөнөкөй эле каз да, деп кайра каткырып жооп берет досу. Биздин айылда толтура каз бар. Алардан коркпой эле койсоң болот дейт. Эки чычкан сууга түшүп сергип алып, көлмөнүн үстүндөгү жыгач көпүрөдөн өтүп, андан ары токойду көздөй жөнөшөт. Шаардык чычкан айлананы карап, кайрадан ырахат алып баштаганда, өйдө жактан хуут, хуут деп шуулдап чыккан үндү угуп, кайра коркуп кетет. Шаардык досу токтой калып, үнүн акырын чыгарып, бул эмне деп сурайт. Айылдык чычкан дагы коркконун жашырбай, чурка, батыраак жашын. Бул деген үкү, сени кармап алса жеп салат деп кыйкырат. Эки чычкан болгон күчүн топтоп, катуу чуркап барышып, чоң бактын түбүнө жашынып калышат. Ал жерде үкүнүн кетишин күтүп отуруп, бир топтон кийин кайра үйгө чуркап келишет. Мага айыл жаккан жок, баары башкача экен. Андан көрө жүрү менин шаардагы үйүмө конок болуп кет. Көрөсүң го, шаардын жашоосу сага аябай жагат дейт. Айылдык чычкан макул болуп, эртеси досу экөө шаарга жолго чыкмай болушат. Эртең менен айылдык досу куржунуна кийимдерин, керектүү оокаттарын салып, досуна белек катары бир баштык даамдуу жаңгактарды алып, экөө шаарды көздөй жөнөшөт. Шаардык чычкандын үйү дагы чоң, ичи жарык, жылуу экен. Айылдагыдай от жагып, шам күйгүзбөй эле койсо болот экен. Тамактары дагы такыр башкача экен. Шаардык чычкан дасторконго ар түрдүү таттуу токочторду, момпосуйларды, ичкенге даамдуу ширелерди алып келип койгондо, айылдык досу тойгончо жеп алат. Тамактардын даамдуу болгонуна карабай, айылдык досуна көп жакпай, бир аздан кийин ичи ооруп баштайт. Тамактан кийин эки чычкан шаар кыдырып келели деп сыртка чыгып, кооз, бийик имараттардын, дүкөндөрдүн жанынан басышат. Айылдык чычкан шаардагы жашоого жаңы эле кызыгып баштаганда артынан бип-бип деген катуу добуш чыгат. Бул эмне деп коркконун жашырбай араң сурайт айылдык чычкан. Ай, бул деген жөнөкөй эле унаа да, деп каткырып жооп берет досу. Биздин шаарда толтура унаа бар. Алардан коркпой эле койсоң болот дейт. Айылдык досу корккону басылып, андан ары сейилдөөсүн улантышат. Оюнчуктарды саткан дүкөндүн жанынан өтүп бара жатышып, тизилип турган оюнчуктарга кызыгып карап калышканда, артынан уию деген катуу добуш чыгат.
Айылдык чычкан кайра коркуп, бул эмне деп досунан сурайт. Ай, бул деген жөнөкөй эле тез жардам унаасы деп кайра каткырып жооп берет досу. Биздин шаарда мындай тез жардамдан толтура. Алардан коркпой эле койсоң болот дейт. Эки чычкан андан ары сейилдеп бара жаткандын артынан мяу, мяу деген үндү угуп, экөө тең коркуп кетишет. Бири-бирине чоң мышык келе жатат. Каач, болбосо бизди жейт деп эки чычкан буту-бутуна тийбей чуркап, досунун үйүнө кирип жашынып калышат. Экөө бир аз эс алгандан кийин айылдык чычкан мага шаардын жашоосу жаккан жок, үйүмө кетем деп курчунун даярдап баштайт. Анда шаардык досу сага айылдын эмнеси жагат? Мөөрөгөн уйдун, какылдаган каздын, уулдаган үкүнүн арасында кантип коркпой бактылуу жашай аласың деп сураса, мен аларга көнүп калгам. Ошондуктан жашай берем. А сенчи, бипилдеген, дарылдаган унаалардын, үч жерде аңдып жүргөн мышыктардын арасында коркпой кантип бактылуу жашай бересиң деп сурайт айылдык досу. Мен дагы аларга көнүп калгам. Коркпой жашай берем деп жооп берет шаардык чычкан. Ошондо эки чычкан бири-бирин карап, сеники туура эмес, меники туура деп, экөө тең өз оюн бербей, аягында кол алышып коштошуп, айылдык дос өзүнүн сүйүктүү айылын көздөй жолго чыгып, шаардык дос өзүнүн сүйүктүү шаарындагы үйүндө калып калат экен. Досу кеткенден кийин шаардык чычкан «Ах, менин сүйүктүүм» деп кубанып, төшөгүнө жатып, уктап калат экен. Айылдык чычкан дагы үйүнө жеткиче бир топ жол басып, чарчап үйүнө келип, ал дагы «Ах, менин сүйүктүүм» деп кубанып, төшөгүнө кирип уктап калат экен. Бүгүнкү жомогубуздун аягына келдик. Баарын тынч отуруп укканыңа чоң рахмат. Кийинки жомоктон кайра жолугушканча жакшы тур кичинекей бөбөк.